Дагы бир жолу кутмантаңыздар менен Эл чайчили теледолбоорунун экинчи бөлүгүнө туш болдуңуздар. Жана бүгүнкү биздин темабыз батир үй сатып алуу болгондуктан бүгүн ушул курулуш жаатында, архитектура жаатында биздин эксперттер келип отурушат коногубузда. Сиздер менен анда эмесе тааныштырып кетейин. Данияр Урманбетов жана Бекболсун Жолдошбаев. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Данияр баке, Бекболсун, мындай өзүңүздүн жумушуңуз жөнүндө биринчиден айтып кетиңизчи, биздин телекөрүүчүлөр сиздер менен бир аз тааныша кетсин. Эми биринчиден айтып кетсек, биз негизи биздин Кыргызстанда эң чоң ийри компаниялардын, курулуш тармагында ийри компанияларда иштейбиз. Ошондуктан биз өзүбүздү курулуш тарапта бир деңгээлдеги билимибиз бар деп айта алабыз да. Бекболсун, биз айтчу сөздөр болгозо эң биринчиден биз шаарды аябай кооздуу көрсөткүбүз келет. Көптөн бери канча салымдар кылып атабыз, ушу строительство тармагында архитектураларды жакшы тараптарын көрсөтүп, чоң шаарларга, ийри шаарларга теңдүү болдум деп Бишкекте өнүктүргөн компаниялардын бири болуп эсептеп, ошол жакта биз иштейбиз. Эми сиз бүгүн бизге эксперт катары эле келдиңер. Азыр деген биздин телекөрүүчүлөргө жардам бергенге аракеттенели, батир алганга. Анан буга чейин бизге бир суроо келип кетти биздин телекөрүүчүдөн. Батир алганы барганда биринчиден эмнеге көңүл буруш керек деп? Негизи эми адамдардын ар кандай көз карашы болот да. Мисалы үчүн кээ баасы маанилүү, кээ локациясы маанилүү, кээ алардан тышкары дагы кайсыл компания куруп аткан маанилүү болот. Ошондой да. Негизи эң биринчиден караганда батир алганда бул деген кээ бир маалда бул өмүрлүк максат болуп саналып калат адамдарда. Ошондуктан биринчиден менин оюмча көңүлүнө жаккан үйдү алыш керек да. Көңүлүнө жаккан үйдү, анан алып алып анан ичи ооругандай болбогондой болчу. Жана дагы биринчи кезекте мен дагы өзүм батир издеп жаткан адамдарды бири болгондуктан ар бир адамга сөзсүз түрдө батир болобу же үй болобу бул эң эле маанилүү нерселердин бири деп айта аламын. Биринчи эле кезекте көңүлдөн тышкары бардыгыбыз акчалай каражатка тыгыз болуп калганда сөзсүз түрдө биринчи эле суроолордун бири 100% кылып сатып алганда арзаныраак болобу же болбосо 30% кылып бөлүп төлөгөндө ошол эле окшош болобу? Салыштырмалуу барбы анда? Албетте 100% төлөп сатып алган арзаныраак болот. Бирок эми акча каражаттарыбыз ар бирибизге бирдей эмес аргандай болуп калат. Ошондо өзүнүн ар бир адам алып атканда өзүнүн акча каражатын карап, чөнтөгүн карап алыш керек да. Анан менде да моундай суроо болуп атат. Негизи үй башынан салынып атканда, анан кийин негизи өз баасы мен уккан боюнча $300 дейт болду. $300 чейин деле жетпейт дейт да. А бирок компаниялар сатып атканда аябай кымбат сатып атат да. Эмнеге? Өз баасы себестоимость деп коет, өз баасы арзан. Биринчиден $300 деген баа бул мындай айтканда карапайым элим билген баа да. Өзү андан сырткары, строительстводан сырткары өзүнчө налог төлөнөт, жердин баасы бар, андан сырткары локация, коммуникацияларды алып келет. Свет, электричество, суу, газ, отопление бүт алып келгенге алдан сырткары кошулат. А $300 көбү ойлошот, ошол курулуштун кайсы бир жилой комплекс тургузулуп атса, ошонун каражаты деп эсептейт да. Андан сырткары дагы $300-200, $100 кошулуп келгенде себестоимости өтө эле бийик болуп эсептелет көбүнкү. Анан көбү дагы билбей ошону карап, көбү строительный компаниялар ачып, бул болсо $300 сатып, тургузуп, анан кийин $1000 сатат экен деп, көбү ушул тармакка келишет да. Ошондуктан азыркы моментте көп строительный компания ачылган. Көбү болсо азыр жаңы тургузуп, ошон үчүн до конца бүтүрө албай кыйналып жаткандар убактар бар да. Потому что бул болсо эң башында ошонун баарын эсептеп чыгыш керек. Туура эсептеген эң мындай баалуу нерсе деп эсептейм да. Анан башка көп батир алган адамдар да ошентип эсептеп койсуздар, $300 салсаңар, анан кийин $900 сатсаңар, $600 чөнтөгүңөр калат кезиңер, ошон үчүн түшүп бергиле деп суранышты көбү айтышат. Так маалымат айтканда, бул өтө көп тармактарга тиешелүү да строительствочу. Негедир бул бетондон баштап кички электричество розеткага чейин бардыгы алынат. Ар кандай тармактарга кирет. Ошол жактан бардыгын алып, анын бардыгы налогко төлөнүп, анан ошонун баары чогулуп, жумушка төлөнүп, киргизип, анан адистер менен кеңешип бардыгын тургузуп бүткөндө бул өтө чоң бул акча деп эсептелет. Анан көбү болсо ошону жакшылап окуш керек.
интернет тармагында же болбосо курулуш компанияларынын өзлөрүнө барып ошону билип, бул ачык нерсе. Биздин деле компанияга келип кишилер сураса, кишилер мына мынча тургузуп атасыңар, биз болсо ачык айтабыз. Мына биздики мынча баасы негедир? Бетонду мынчадан алабыз, тегини мынчадан алабыз, ориентировочный бааларды айтабыз, негедир күндөн күнгө баалар ар кандай өзгөрөт. Анан кийин клиенттер өзлөрү келип ошолордун баарын окуп карап чыккандан кийин анан ушундай турбайбы деп анан кетишет. Көбү болсо жакшы түшүндүрбөй, ошонун бардыгын айта албагандыктан, мындай айтканда маалымат туура эмес кетет да. Ошондон тактап алыш керек эң биринчи каларда. Буга да кошумчалап айтканда, албетте кайсыл материалдарды колдонуп атканда бул да өзгөчө маанилүү болуп, бааны да көбөйтөт, жаз айтат. Мисалы үчүн жана сиз айтканда $300-350 деп санаганда бул деген эң төмөн баа. Эң төмөн баа болгондон кийин сапаты да төмөнүрөөк болот. Эгер силер сапаттуу алам десеңер, негизи үй негизи сапаттуу болуш керек. Ошонун баары кошулат. Андан тышкары. Эме деген болот да, аны сатып атканда реклама малында. Мисалы үчүн рекламага да кошот да көбү. Көбү ошол Бекболсун айтып кеткен жактарды, сапат жактарды эсине албастыктан жанакы бааны алып айтканда, акыры мейл деп кээ бир куруучулар ошондой кура баштайт да, ошо арзан баада. Бирок акыр аягында жана арзан баадагы үй салынган болот, арзан материалдагы эме колдонгон материалдар болот. Аягында сапатка да бул эң чоң тиешеси бар да. Анын реклама, кээбилөр реклама чоң кылып, өтө чоң кылып, бир өзүнчө бир чоң бөлүгү болуп калат да ошо баасынын. Сиздин оюңуз боюнча болжол менен азыркы учурда анда чарчы метри канча туруу керек? Ал жагын мен тактап да. Орто жагын. Орточо. Бир айтып кетсем болот, ал жак бетин. Бул локация азыр эң маанилүү нерсе локация болуп эсептелет. Негедир центрдеги батирлер кымбат. Негедир чарчы метр участоктун өтө бийик төмөн турат да баасы. Ошого жараша дагы квадрат метрдин баасы топтолот. Алалы борбор калабыз да. Болжол менен жана анан алысыраак. Мен ойлойм, если демени байкаса, ар кандай $500 $400 баштап $1,500 чейин ар кандай баалар бар. Ошого жараша алыш керек. Андай бир төмөндө баа деген бир бааны айткан бул туура эмес деп эсептейм. Ар бир үйдүн өзүнүн баасы бар. Ар бир үйгө өзүнчө материалдар колдонот, өзгөчө. Башкасына окшошпой, башкасын жакшылык кылабыз деп окшошуп, ошондо ар бир баа, ар бир үй өзүнүн баасы бар. Анан ар бир үйдү биз сизге көрсөтсөңүз, бир болжолдоп ушул үй мынча турат деп айтсак болот. Жөн айткан туура эмес деп эсептейм. Ал адистин сөзүнө туура келбей калат ошондочу. Эгер адис болсо, чындап эле ал деген мындай болжолдоп мынча турат деп айтканда кичине коркунучтуу айтылат да, ойлонуп туруп. Кайра эле кайталсак жана биринчи сурооңоргочу, эмнеге да көңүл буруш керек? Негизи көбүнчө элдер батирлерди тандап алып атканда обязательно сөзсүз локацияны карашат да. Себеби кимдер микрорайон тарапта жашап ошол жака көнүп калса, алар биздин шаарыбыздын Борбор калаасында жашаганга кыйынчыраак. Жашагысы да келбейт. Кимдер ушул Борбор калаасында жашап калган болсо, аларга эптүү болсо, буякта жумушуна, балдардын балдар бакчасына, мектебине бара турган жолдору ыңгайлуу болсо, анда алар деген микрорайон тараптарды жашаганды көп жактырбайт. Ушуну болот да, ар биринин өзүнүн жашап турган. Биз бул эфирге даярданып атканда мен бир жерден окуп калдым, көптөгөн адамдардын арасында мындай сөздөр чыгып калат экен. Батир алыптыр адамдар. Компанияга барып батир алып акчасын баарын төлөгөндөн кийин бирок ал батир бүтүлө экен, 3-4 жыл болуп кетти дейт. Ошондо биз эмне кылсак болот дейт. Өзүбүздүн акчабызды кайра алганга же ошо компания иштеп эртерээк батирди бүтүргөнгө объекти барып карасак дейт. Кандай турду эле ошойдон эле турат. Бир киши жок иштеген дейт. Негизги көйгөйлөрдүн бири деген дагы жакшы. Анткени кээ бир учурларда мен дагы кошумчалап кетейин, жада калса кандайдыр бир батирди сатып алыптыр, анын 2 эси бар болгон дагы учурлар болуп калат. Тилекке каршы андайлар кездешет бизде. Бекболсун мырза айтып кеткендей эле көпчүлүгү жанакы башка эле эсеп менен алып сата баштап, анан чындап келгенде үй кура баштаганда ошондо ар кайсы кыйынчылыктарды түшүнүп, жана орусча айтканда подводный течение, подводный камни деп айткандай, ошолорго жолуккандан кийин алар ойлоп санап көрсө, буларга эч кандай пайда да алып келбейт, наоборот минус алып кете турган көбү ошол малдан да токтоп калат. Тилекке каршы мошенниктер да көп, ошондо болуп калат да. Андай малда бизден сунуш бул деген
биринчиден караш керек, компания силер сатып атканда кандай келишимге кол койдуңуз эле, келишимди карап чыгыш керек биринчиден юристтер менен. Силер көбүнчө курулуш компаниялар эме деп келишим коюшат, жана дольщик кылыпчы. Дольщик болсо анда деген сөзсүз бүт сатып алган элдерди таап, алар менен бүт барып чогулуп, кайрадан ошо компаниянын эсин таап, эсине арыз жазып, ушундай бир иш кылса болот да, юридикалык тармакта. Эгер компания биринчи келишими бул деген жанакы башкы алып сатуу келишим болсо, анда компания түзмө-түз жооп берет да. Андай компаниялар сейрек эле бизде, бирок андай компаниялар 100% өзүнүн ишин, милдетин аткарат. Көбүнчө мүшкүлдүн баары бүт жанакы биринчи айтып кеткен компаниялардан чыгат да. Негизинен биринчи анда ошо келишимди окуш керек экен, юристтерге барып консультация алып, анан кийин кайра ошо компанияга барып, бирдемке кылып кыймылдатса болот экен да. Ооба. Керки келишимдерди окубай жөн эле мындай кол коюп койгондор болот го, анан келишимдин ичинде эмне деп жазылып калышы мүмкүн, өзү эчтеке сатып алуучу киши өзү эчтеке кыла албай калгандай. Жана ар бир кардар лицензияны окууга өзүнүн ошол мындайча айтканда шарты барбы? Мен келип, мисалы сиздердин компанияларга мен сиздердин лицензияңарды көргүм келип жатат дегенде сиздер уруксат бересиздер да. Туура, биз лицензия боюнча ар бир брошюралар чыгарабыз да, үйдүн сөйлөкөтү менен, пландары менен ошондой лицензияны сразу жазып көрсөтөбүз, бүтүн таратканда. Ал ачык тармактарда карасаңар болот, лицензияны карап, гостройго барып текшерсеңер болот, интернет тармактан текшерсеңер болот, бардыгы лицензия тууралуу. Бул ачык нерсе. Силер башка жактан таппай калсаңар, биздин компанияга келесиңер, бардыгы строительный компанияга барып, айтасыңар, лицензия кандай, көрсөткүлө, курулуштун эмелерин бардыгын сертификаттарын көрүнгөн, бул ар бир адам акысы бар. Сураганга көрсөтүш керек. Бүттү көрсөтүп байкатып, анан ошого жараша караш керек да. Көп учурлар болот, сиз айткандай, курулуш батирлер до конца бүтүрбөй ошо менен туруп калгандай, 4-5 жыл деп. Бул учурда силер эң биринчиден юристке кайрыш керек да. Юрист бул ушундай адис, ошонун бардыгын тактап, белгилеп, анан бардыгын айтып берет да, көрсөтүп. Туура жолдору болсо, ошол жолдор менен чыгарып алыш керек. Негедир андай үйлөр көп турган сайын бул баасы көтөрүлүп кете берет. Мындай налогтору чогулат, ошол көп турган материалдар бул эскере баштайт. Ошон үчүн если мындай узарып кетип атса, сразу юристтерге казышып, адистерден жооп алыш керек да бул жөнүндө. Мен ушул окуяга туш келип мындай ойлонуп көрдүм да, балким ошо салынбай калган үйдү башка эле строительный компания, чоңураак строительный компанияга сатып ийсе болбойбу депчи, алар салып бүткөндө бул. Анда кыйынчылыктар көп болот. Себебинен жана салууга уруксат дейт. Разрешение на строительство бир компанияга берилет. Эми аны деген башка компания өткөрүш, бул да чоң юридикалык кыймылдарды алып келет да. Көп ар кайсы инстанцияларды өтүш керек болот. Ушул момент бар. Эми мындай жалпылай айтсакчы, эң биринчиден Бекболсун мырза чынында туура айтып кетти. Адам баласы үй, квартира алаардын алдында сөзсүз бир локацияны тандайт. Локацияны тандагандан ошол локацияда кайсыл курулуш компаниялар куруп атканын билип, ошол курулуш компанияларга барыш керек. Барганда да биринчиден бир үйдү карабастан, мына үй жакты эле карабастан, кана сенин документтериңди көрөлүчү деп документтерди талап кылып сураш керек. Ал документтерди каяктан текшерип болсо болот? Чын документпи же жөн эле жазып коюшту? Бул көп адистер бар. Гостройдун текшерсеңер болот, госрегистрден текшерсеңер болот. Участоктун кимге оформление болгон ошонун баардыгын текшерсе болот да. Участоктук разрешение на строительство деген бар. Анан көп ушундай сертификаттардын баардыгын гостройдон текшерет, госрегистрден текшерет. Көп адамдар мындай алар менен катташпай билишпейт да. Ошон үчүн эң биринчиден юристтерге кайрыш керек. Юристтер баардыгын тактап берет. Баардыгын тактап берет. Эң негизгиси жалкоолонбош керек деп мен айткым келип жатат. Анткени лицензияны дагы сурап, юристтерди да чакырып баарын байкаш керек экен. Бул деген жалкоолуктан дагы эмес, керки адамдар коркушат го. Сурагандан коркушат да. Жалкоолуктан коркушат. Бизде мындай болуп калганда, эми канча жылдан бери тарыхта ушундай жашап келатып, гос органдарга баргандан коркобуз же бир тартыныч пайда болот да. Андан эч кандай тартынбаш керек, коркпош керек, барып сураш керек. Себеп дегенде кайра айтып кеткендей, батир алуу кээ бир адамдарга бул өмүрлүк максат болуп калат. Өмүрлүк максаты жакшы натыйжага жетиш үчүн
аны тартынбай ар бир адистерге, уялбай адистерге да кайрылыш керек бул юристтерге. Уялбай ошол эле сатып аткан адистерден сураш керек. Эмне силердин кандай лицензияңар бар, кандай документтериңер бар деп. Эң сонун. Жана дагы буга чейин баа тууралуу сиздер менен сүйлөшүп кеттик. Ушул бөлүгүбүздө баа тууралуу дагы толук суроолорду бергим келип жатат. Соодалашуу деген нерсе бар экен. Мен дагы ошол ар кандай статьяларды окуп чыкканда сөзсүз түрдө соодалашуу керек деген мындай кеңеш бар экен да. Ар бир ушул курулуш жаатында соодалашуу деген адат эле экен. Чындыгында канчалай каражаттарга канчалай баага соодалашса болот. Болжол менен балким $50, $100. Эми биздин өзүбүздүн курулуш компания тууралуу айтсак, бизде мисалы үчүн азыркы жаңы башталып кеткан долбоорубуз бар, испанский долбоор деп аталган. Анын толугу менен 100%га төлөсөңөр $1100 квадраты. Эгер силер бөлүп төлөп алам десер, ошо салып аткан мөөнөткө $1200. Ошол 1100 менен 1200'дүн ортосунда диапазон сиздин соодалаша турган негизги диапазонуңузда. $100. Шарттарга байланыштуу бул эсептелет. Бул да келип ана суранса эле бул бөлүп берүү эмес, бул саналган нерсе да бардыгы. Бул налогтордун бардыгын ошо средствен саналып, ана ошого жараша периодко төгүлөт да. Анан көп адамдар ойлошот, келип ошо сиз айткандай соодалашуу деп. Келип суранып соодалашса эле түшүп кое турган нерсе эмес бул. Бул шартка жараша, сиздин шартыңызга, төлөм шартыңызда. Мүмкүн силер 30% төлөп, анан кийин ар бир 3 ай сайын төлөйсүңөр. Ар бир 1 ай сайын, 1 жума сайын, же жарым жыл сайын төлөгөнгө жараша, ошого жараша баа да өзгөрөт. Силер көбүрөөк тезирээк алып келсеңер, ошончолук баа кыскарат. Же аябай эле эң акырына чейин чоюп ушундай эметкенде баа көбөйөт. Бул соодалашуу көп эмес, бул саналган нерсе да. Бүт нерсенин саналган нерсеси бар. Анан соодалашуу деген бул көп компанияга барып деле байкасаңар болот. Келсеңер, келгенден кийин айтышат, там 100% төлөсөңөр мынча болот, анан да сүйлөшөбүз дегендер көп суроолор бар, көп статьялар чыккан ал жөнүндө окулган. Бирок бул саналган нерсе деп да бир сөз айткым келет да. Дагы мындай суроо пайда болуп атат, бартер жагы бар экен. Өзүңүздүн унаңыз болобу, жериңиз болобу, же эски батириңиз болобу, ошону алып келип жаңыга алмаштырса болот деп. Биринчи 30%-ын ошого санашса болот деп. Анан кийин ошакта керкүү адамдар мындай окуп атат, менин машинам бир $10,000 турат базарда деп. Аз барсам бир $10,000 төлөгөн болом деп. Курулуш компанияларга барса, байке, бул машинеңизди бир $7,000 санайбыз деп коюшат. Ошо компаниялар батыр катары унаны, жерди же башка батырды алып атканда эмне менен санашат? Атайын арзаныраак кылышабы же балким бир эксперттер бар, жок бул уна базарда балким $7,000 эле туруш керек. Бир айтып кетейин, бардыгы мындай бартер системанынчы. Бартер система деген бул риски да, рисктер саналат. Эгер ар бир компанияда адистер болуш керек. Башкалардан сырткары адистер. Силердин машинаңарды оценка кылып, аны башкаларга сатып, ошон үчүн баалары башкача эсептелет, ошо рисктер закладываться этилет да. Ошон үчүн анан көп айтышат, мен сиз айткандай $10,000 машинаны $7,000 оценка берип койду деп жаман ой кетет да. Бул болсо ошол разницалардан карашат да. Көп компаниялар бул оборот үчүн кылышат. Бул жөн эле алмаштырып коюш менен оборот үчүн кылышат. Кээ бирлеринин шарттары болбойт. Шартына карап да кылышат кээ бирлери. Эски батирим бар эле, алмаштайын дедим эле, бала чакам көбөйдү деп ошого шарт кылып карашат да. Анан барганда эле бардыгын эле бүт машинаны, бүт участокты, бүт квартираларды эскилерди алып бергенге бир да курулуш компания барбайт андай нерсеге. Анда дагы бир суроо. Ошол эле сиз балким унаны алдыңыз, мен уна алгым келип жүрөт. Ошол эле сезим строительный компания бар, сурап көрсөм болобу, унаңар барбы сатып алганга деп. Да. Көп ошо бартер система болгондо ошондой эле болот да. Мындайча айтканда, силердин машинаңарды алып, силер квартиралуу болдуңар, ошол машиналарды кайта продажа чыгарышат. Көп бартерный система ошондой да. Анан ал жактан ошол жана айткан рискилер кошулат. Ошондон силер өзүңөр эле кайта келип алсаңар болот эсиз, мындайча айтканда. Жакшы. Жоопторуңузга рахмат. Биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, бүгүн биз батир сатып алуу тууралуу талкуулап жатабыз. Бир аз тыныгуудан кийин жагымдуу маегибизди улантабыз. Эч алыстабаңыздар.
Бир аз тыныгуудан кийин биз өз эфирибизди улантабыз. Бүгүн биз батир жана үй сатып алуу тууралуу талкуулап жатабыз. Жана биринчи эле кезекте азыр кичине башында сөз түрдө биз эфирден тышкары, эфирдин кадр аркасында аябай кызыктуу маекти улантып жатабыз. Жана азыр ага чейин бир суроо бергим келип жатат. Эмне себептен биздин Бишкек шаарыбызда дегеле курулуш компаниялары ушу коз карындай жайылып кетти деген суроо бергим келип жатат. Балким Бишкекте биринчи эле кезекте ошол эле локация жагынан бизге туш болуп жатат. Же болбосо көпчүлүк адамдар айтып кетишти да, ошол эле бакчаны эмнеге алып салып үй куруп жатышат. Же бизнесмендер тарабынан сөз түрдө бул дагы жакшы бир бизнес катарыбы? Эми орусча айтканда жана спрос порождает предложение дегендей да. Негизи эле ар бир Кыргызстандын тургуну Борбор каласында батир же бир үй алгысы келет. Сөзсүз да. Себеби биздин университеттер биякта, больницалар биякта. Көп инфраструктура негизинен бизде Бишкекте өнүккөндүктөн алар биякта бүт бара алгысы келет да. Ошол себептен да спрос болгондуктан кийин компанияларда пайда болду да. Бул биринчиден. Экинчиден, эми өзү деле билип атабыз, Союз малында курулган үйлөр деле жана эксплуатация кылган мөөнөтү да бүтүп баратат алардын. Кээ бүтүп деле калды, аны билбей туруп жашап жүрөбүз да. Ошол себептен жаңыланыш керек. Бул биз буга негизинен айтсак, биз курулуш компаниянын адистери катары биз буга баарыбыз колубуз көтөрөбүз. Бишкек жаңыланыш керек. Себеби дегенде биздин шаарга келсең, элгерки Союз малында келгендей эле келбети болуп турат. Бул туура эмес. Шаар жаңыланып, өзүнүн мындайча айтсак, Бишкек шаарынын өзүнүн ДНКсы пайда болуш керек. Жана биз тыныгуу маалында сүйлөшүп аткан жакшы суроону айтып кеттиңер. Эмне себептен ар кандай баалар да болот, силер да издеп жүргөн экенсиңер. Бул өтө өзгөчө кызыктуу маек болду. Тилекке каршы эфирде болбой калды да. Бирок ошону да аз аракет кылып айтып беребиз. Азыр талкуулап кетели. Аз да талкуулап кетебиз. Көбү деген ар кайсы жана ички дарты менен орусча айтканда инсайды менен, англисче болуп калат да. Инсайды менен айтылган сөз болот. Ар бир курулуш компания келсеңер, бул деген силердин адистер билип, силердин ички инсайдыңар эмне экенин билип туруп, ошо лайыктап сизге сунуш кылат. Мисалы үчүн сизге деген баа маанилүү экен, баага. Сизге мүмкүн локация, андан тышкары силердин досуңар айтты. Ошо карап туруп силерге сунуш кылат да. Мунунда алып келсек, ага гана көңүл бурбаш керек да. Ага гана көңүл бурбаш керек. Бекосун жана айтып атпадым эле. Материалдарына обязательно сөзсүз көңүл буруш керек. Себебен бизде адамдар келгенде биринчиден эмне көңүл бурат? Баасына көңүл бурат. Анан ошонусуна карап туруп, арзан кымбат дейт да. Жана айтып кеткендей эле арзандын баасы татыбайт да. Баасына карашат, анан каякта курулуп атканын карашат да. Бул негизги основной көрө турган кереги талап ошол эле болуп калат да. Бирок ага биз айтабыз, эгер сиз тура үй алыңар келсе, анан алып анан жүрөңөр оруп, эмне үчүн жакпай атат, биягы мындай экен, тигиндей экен деп ойлобостон, силер сөзсүз материалына караш керексиңер. Кантип куруп атат, кимдери куруп атат, ошонун бүт майда чүйдө жанакы. Майда чүйдө болуп айтылганы менен ошолор негизги болуп саналат да. Ошолорго да көңүл буруш керек да. Ошондо мындай суроо. Анда биз Сезим экөөбүз батир алганды чыгып баратабыз үйдөн. Чыгып баратабыз. Ошондо биз деген азыр барып эмнени сурашыбыз керек экен. Мейли, локацияны таптык. Мен бияктан алайын дедик, мен бияктан алайын дедик. Анан кийин ошону таптырып, барып туруп азыр эмнени сурайбыз? Отуруп, биздин менеджерлер келип мында ушундай столдун үстүнө отургузуп туруп, ана суроолорду күтүп атат. Биз эмнени сурашыбыз керек? Биринчи баасын сурайсыздар да. Баасын сурадык. Биринчи баасын сурайсыздар. Андан кийин документацияларын сурайсыздар. Бул документациялар тууралуу болсун. Биринчи баасын белгилеп кетейин дедим эле. Силер бааска кызык бөлүп келишет. Баасын белгилегенден кийин баасын негиздеп бериш керек да. Эмнеге мындай баа? Эмне үчүн? Коммуникациялар кымбатпы? Же участок кымбатпы? Ошону негиздеп өзүңөр билип алышыңар керек. Эң биринчи суроо, эмнеге ушул баа? Андан кийинкиси такталгандан кийин документтер тууралуу караш керек. Бул сертификациясы, разрешение строительства, анан толтура майда документтер бар, ошолорду байкаш керек.
участок кимге оформление болгон, мүмкүн башка бир жеке кишиге оформление болгондур, же компанияга оформление болгондур. Кызыл китеп, жашыл китеп ошол эң негиздүү суроолордун бири болуп эсептелет. Ошону негиздеп уже такталып өзүңөрдүн баарын чечим болгондон кийин кийинки суроого түшүш керек. Кийинки суроо болсо бул кандай тургузулуп атат? Силер болсо ошол тургузуп аткан жерге өзүңөр баргыла. Өзүңөр барып карап, кишилер тургузуп атканын санын байкап, жабылып турабы, техника безопасности колдонуп атабы, эмнегедир көбү ошол көп майда нерселерден экономить этип, ошо баасын чыгарганга тууралуу кылышат. Бул туура эмес деп эсептейм. Ошону байкаш керек. ТБС колдонбосо, ограждение, каскачан жүрбөсө, ошолорду уже бир чечим келтирсе болот да. Бул ошол жактан кичине демеси бар экен, да. Ошонусу бар экен. Андан кийин бул биринчи белгилүү силерге. Анан ичкинин кирип бире албайсыңар да. Анан сыртынан ошону байкаса болот. Сыртында ушундай болсо, ичинде да ушундай болушу мүмкүн деп. Бул биринчи суроолордун бири эсептелет. Экинчиден, бул кандай компания, кайсыл компания тургузуп атат? Канча жылдан бери салып атат? Кандай үйлөр салды? Бүтүрүп эксплуатация берилген үйлөрдү байкап көрүш керек. Ошол жакта жашап жүргөн адамдар менен сүйлөшүп көрүш керек. Эмнеси жакшы, эмнеси жаман, эмнеси кандай жаңылоо болушту, ошолорду байкап анан кийин бир чоң чечимге келиш керек да. Бул эң негиздүү суроолор. Анан негизсиз мындай кандай айтканда мелкий вопросы деп коет, ошолорду аябай көп бериш керек. Канча мөөнөттө салынат. Кээ бирлери ошол договордо жазылат. Там 3 жылда салабыз. Там же болсо мынча айда салабыз деп. 3 жылда салабыз деген бул январдан декабрдын этегине чейин деп жазып коюшу мүмкүн. Силер болсо ошол жылдын башында күтүп аткандырсыңар. Ошонун бардыгы договордо түзүлөт. Договорду окуп чыгышыңар керек. Эң негизи мен кааларым бул договор купли-продажа кылсаңар, силер утуу малда болосуңар да. Негиде силер уже компаниядан сатып алган сыяктуу болуп, предварительный договор түзүлөт. Дольщик катары болгондо силер кичине өзүнүн туура жолдору бар, өзүнүн кичине немелери бар да. Ушак толуктап кетейин. Мисал үчүн жана орусча айтайын, бул себептен бизде бүт эле кыргыз тилде сүйлөшкөн адамдар бар эле. Мындай устойчивый предложение болуп калды. Договор, предварительный договор купли-продажи. Договор дольщика, да? Или дольной стройки, да? Долевой стройки. Экөөнүн эки мындай фундаментальный эки айырмачылыгы бар да. Дольщик болгондо бул үйдөн, бир определенный үйдөн квартиралар сатылып атса, үй курулат. Квартиралар сатылбай алса, үй токтоп калат. Себеп дегенде, силер дольщик болуп атасыңар, силер бир салым кылып атасыңар. Салым кылып атасыңар үйгө, үй курулушка. Эгер салым болбой калса, акча жок, туруп калат. Экинчи мааниде жанакы предварительный договор купли-продажа дегенде, бул деген компания өзү айтып атат. Биз деген силер сатылабы бул үй, же сатылбайбы? Биз мына мөөнөттү койдук, ошол мөөнөттө өзүбүздүн каражатыбыз бар, ошол өзүбүздүн каражатыбызга куруп коебуз дейт. Ошолно экинчи моментте бул мындай коопсуздуу, анан орусча айтканда безопасный да. Ошого да көңүл буруш керек да. Жакшы. Эң эле жакшы, эми мындай көптөгөн маалыматтар келип атат. Мага көбүрөөк бир тынуулар керек болуп атат. Ушул алган маалыматтын баарын башымда айлантып, биздин телекөрүүчүлөр дагы сөзсүз түрдө бул маалыматтын баарын анализдештирүү үчүн биз жылдыз төлгөсүнө назар салсак болот. Биз эфирибизди улантабыз жана телекөрүүчүлөрдөн дагы бир нече суроолор келиптир. Бир болсо да суроону окуп кетейин. 0879 номер менен аяктаган абонент, салам, бүгүнкү тема аябай кызыктуу болуп жатат. Эч жерде иштебесе, үй жок болсо кандай жардам болот же арзан алса болобу? Курбу кызым ошондой акыбалда деген суроо келип кетти. Эч жерде иштебесе, бул жана алмабы, озма түшкө. Кичине грубо айтып атам, конечно, бирок ошого окшош келет да, эми иштеш керек, аракет кылыш керек. Себеби мындай эч качан жөн эле бир жерде жөн эле пайда болуп калбайт да. Бизден кечиресиз, мен катуу айтсам да, бирок ошо өзүңөргө максат койдуңарбы? Ошо максатка жетиш үчүн силердин өзүңөрдүн задачаңар бар. Иштеш керек, акча топтош керек. Бир жер бир определенный бир отраслда иштеш керек, анан ошол акча топтоп алыш керек. Балким ипотека жаатын алып жатат. Сиздердин балким курулуш компанияларда да ошондой келишимдер бар. Бизде деген курулуш компанияларда, негизинен бүт эле курулуш компанияларда жана бөлүп төлөө деген рассрочка деп коет. Ошондой бар. Ошентип алса болот. Ипотека болсо, ипотека негизи минимум 10 жылга болуш керек. 10 жылга.
Анан ипотечный ставка тилекке каршы бизде Кыргызстанда чоңураак. Себеби дегенде 10 жылда алып ипотечный ставкадан процентовкасы менен төлөп келгенде бир 2 комнаталы квартира алсаңар 10 жылда төлөп бүткөндө көрсө дагы бир комнатты квартиранын акчасы төлөп койгон болуп калсаңар да бир мындай кичине экономикалык точки зрения, с точки зрения экономики бул мындай невыгодный деп эсептейм мен өзүм лично. Бирок тилекке каршы еркелер ошого барыш керек болуп атат. Мына барыш керек баргандар бар. Эгер ошол чыгыш болсо, бул кыйынчылыктан ошондой чыгыш жолу болсо, анда сөзсүз аны колдонуш керек. Мен бир жооп берип коеюн дедим эле тиги телекөрүүчүгө. Бул көп биздин Кыргызстанда социальный проекттер болот. Государственный социальный проекттер ошого кайрылыш керек. Көп өлкөлөрдө ошондой социальный проекттер өнүккөн. Адамдар ошол үй батирлерге жетпей, ошолорго акчасыз жок калгандарга көп жардам берилет государство тараптан. Ошон үчүн социальный проекттерге кайрылсын. Ошондой мындай айтканда кайрылуу да. Жакшы. Сиздин строительный компанияларда ушундай проекттер жүрөбү же алдыда ойдо барбы ушундай жүргүзгөнгө? Бизде ойдо бар. Өзүбүздүн айтсак кандай проект бар, бирок азырынча экономикалык шартка, абалга тиешелип болгондуктан бизде көп ал проекттер алыскы мөөнөткө жылып кетип атат. Бирок бизде сөзсүз биз өзүбүздү эң мыкты компаниялардын бири болуп эсептейбиз. Кыргызстанда биз сөзсүз андай ойлорубуз да бар, бирок эми азыркы малда ал долбоорлор белгисиз малда турат. Себебинен азыркы болуп аткан шарт да, дүйнөлүк шарты да бизге чоң таасир этти. Негизинде бизге эмес, бүт эле экономика таасир этти. Ошондой. Эми алдыда Кудайым буйрса да ойлор бар. Менде мондой дагы суроо болуп атат. Кудайга шүгүр, батирди алдык деп коелу. Анан кийин келип көрүп атканда бир жери жакпай атат. Балким бул тамды алып салгың келип атат же башкача бир ичин кылгың келип атат. Ошого суранса болобу, ушул акча төлөп эле бул тамды алып салга, бул же буну бияка жылдырып бергиле, буну тигиндей кылып бергиле деп суранса болобу? Курулуш компаниялардан. Бул биздин компаниядан, өзүбүздүн компания жөнүндө айтып кетейин, мындай шарттар бар. Жаңы квартира алып атканда, ал квартира тура элек болсо, биз сиздин ой турушуңа караша проект түзүп беребиз. Ички квартиранын ички аянтын полностью жардын, дуалдарды жылдырып, проемдорду чоңойтуп, кыскартып, бул негизди немеге снипке каратуу жасап беребиз да. Бул компаниянын өзүнүн каражатына тургузуп берет. Бул бир негизде. Квартира тура элек кезде. Квартира турган кезде уже силердин өзүңөрдүн каражатыңар ошо жылдырып каласыңар. Бул бирок көп компаниялар бул нерсени алып кетпейт, бирок биздин компания ошол көптөн бери уже канча 6-7 жылдан бери ушул нерсени алып кетебиз да. Ооба, индивидуалдык тууралуу мен да биринчи жолу угуп жатам. Сиздерге ыраазычылык. Жана өздүк суроо узаткым келип жатты. Өзүңүздөр батирде жашайсыздарбы? Мен өзүм негизи жер үйдө жашайм. Жер үйдө жашайсыз. Жер үйгө көнгөм, келечекте болбой эле батирге көчөбүз, бирок азыркы малымда, күч мал, жаш мал кезимде мага жер үй көп жагат. Мен айтып кетсем, мен деле жер үйдө жашайм өзүм. Квартира жер үйдө өсүп жер үйдө көнгөм. Негизи жер үй жакшы. Мага да жагат. Жер үй өзү жакшы, бир чети бар да, бул жер үй азыр шаардын ичинде эмес да, шаардын сыртында. Барып келиш кичине убакыт алат экен. Ошон үчүн көбү ошо убакыттын кыскартыш үчүн көбү батирге өтүшөт. Иштегендерчи. Мен деле ошо ойлоп жатам, жакында буйруса квартирага көчкөнгө деген. Алга дагы чоң каражат керек. Чоң каражатты топтош керек. Жана айткандай, аны үчүн жакшы иштеш керек дегендей. Бар алдыда. Биздин долбоорубузду бүткөнгө бир аз эле убакыттар калыптыр, бир аз жыйынтыктап кетпейлиби? Кыскача сиздерге эркин микрофон жана дагы эстеп кетесиздерби? Барганда биринчиден эмне кылыш керек? Биринчи, өзүңөргө тандаш керексиңер. Кайсыл локациясы керек. Кайсындай бюджетиңер бар. Ошону карап туруп, ошол локацияда салынып аткан үйлөрдү карайсыңар. Кайсыл курулуш компаниялары куруп атканын билесиңер. Ошого барасызар, компания барганда баасын сурайсызар, канчадан деп. Андан кийин керектүү документтерди сурайсызар. Бул деген строительный компаниянын лицензиясы обязательно болуш керек. Юридикалык эмне менен бекимделген. Анан инженерный документтерди сураш керек ошол үйгө. Ошол документтердин аттарын айтып кетесизби? Документтерди караганда бул эң биринчиси лицензияны байкаш керек. Разрешение на строительствону караш керек. Участок кимдин намына оформление болгон, ошону байкаш керек. Бул эң негизги 3 документ байкаш керек да. Андан сырткары уже башкаларды байкап берсе болот.
Эң негизини билгенден кийин уже наркы жагы кичине тууралуу эсептейм. Мүмкүнчүлүк болсо сатып алчу эле болуш керек, дольщик болбой эле, Туп-туура, сатып да. алыш болуш керек. Мүмкүнчүлүк Эң негизгиси болсо, мен ушул маалымат Жакшы. жакты да. Сиздерге ыраазычылык. Биринчи кезекте өзүңөрдүн убактыңарды бөлүп бизге келгениңерге жана экинчиден өзүңөрдүн тажрыйбаңар менен билген билимиңер менен бөлүшкөнүңөргө. Чындыгында биз дагы Нурлан экөөбүз отуруп, эгерде үй сатып алсак, биринчи кезекте Данияр байке менен Бекболсун байкени чакырат окшойбуз. Же болбосо ким билет, балким сиздердин курулуш компанияңарда үй алып каларбыз. Сиздерге ийгилик, дагы бир жолу чоң рахмат. Чоң рахмат. Сіздерге де чоң рахмат. Сіздердің да ушул жакшы долбооруңарга да рахмат. Негизде мен да байкап турам, чыккан сайын жакшы элге, коомго пайдалуу темаларды көтөрүп чыгат экенсиздер. Чоң рахмат. Биздин телекөрүүчүлөргө дагы ыраазычылык билдиребиз. Кел чай чили долбоору болду. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар. Сиздер менен Сезим Имамадиева жана мен Нурлан Бешибаев